Акпантик тагынган мотурайган кыздар, гүлгарма патенесин жетелеген өспүрүмдөр үчүн бүгүн чоң майрам. Алгачкы жолу мектеп босогосун аттап жаткан баласынын баштыгын кармаган ата-энелердин кубанычында чек жок. Бирок пандемияга байланыштуу коркуу сезимдери да болуп жаткандыктарын жашырышкан жок. Сезимдер эми жалгыз бир кызым бар, ошону алып келдим. Бул эми булардыкы толкундоо болот. Анан эми биз деле өз кичинебизде барганда ошондой толкундоо болуп барганбыз, башкача болуп. Анан эми азыркы мындай кырдаалда коркунуч деле бар. Эми айласыз баары бир келет экенбиз. Ар ким өзүнө сак болсо, башкаларга дагы сак болот. Аябай толкунданып жатабыз. Өзүбүз деле биринчи класска келгендей болуп. Ошол жакшы маанай. Бекадыл Рысбеков да башка ата-энелер сыяктуу бүгүнкү күндү өзгөчө чыдамсыздык менен күткөн. Анткени улуу кызы Милана быйыл биринчи класска аттанып жатат. Анын мынтип окууга жарап калганына жалпы үй бүлөсү кубанып турган чагы. Мен кызымды биринчи класска алып келдим. Бул жакшы мектеп экенин баарыбыз билебиз. Ушул мектепке келген биринчи класстардын баардыгына ийгилик каалайм. Мен кызым алып келип аябай бүгүн толкундап турам. Өзүм биринчи класска келген убактымды келгениме эстедим, эсиме түштү. Мектептин жакшы экенин баардыгыбыз билебиз. Бул жерден мектептин окуучулары сыноолордо биринчи месталарды алып жүрөт. Аябай жакшы мектеп. Салтанатта мотурайган бөбөктөрдү жетиген мектеп лицейинин мугалимдери кубануу менен тосуп алышты. Ошондой эле балдарда жаттап келген ырларын айтышып, мындагылардын көңүлүн көтөрдү. Пандемияга байланыштуу салтанат көпкө узартылбай, алгачкы коңгуроодо кагылды. Андан соң окуучулар үчүн атайын даярдалган менин сүйүктүү Кыргызстаным аталышында сабак өтүлүп, мекенге болгон сүйүү даңазаланды. Бүгүн биздин биринчи класстарыбызга абдан кубанычтуу, жакшы күн. Себеби дегенде биздин балдар биринчи жолу мектепке келип, илимге аттанышты да. Ошондуктан биздин бүгүнкү биринчи класстарыбызга майрама балдар. Жетиген мектеп лицейине биринчи класска жалпы 150 бала келди. Кырдаалга байланыштуу биринчи класстар 2 этап менен окушат. Башкача айтканда, бир класс 2-ге бөлүнүп, жуманын 3 күнү гана окуу болот. Бир класс 2 подгруппага бөлүнгөн. Биринчи подгруппа бир подгруппа, экинчи подгруппа, биринчи подгруппа 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөрү окутканга аракет кылып атабыз. Ал эми экинчи подгруппаны 2-чи, 3-чү, 6-чы күндөрү окутканга азыр расписаниялары даяр. Анткени биздин мектеп кошумча билим берүү менен аректенгендиктен саат ошол 9-да башталган сабак саат 15:00 аяктайт. Ош шаары боюнча бүгүн 78 билим берүү мекемеси өз эшигин ачты. Жалпы 5350 бала биринчи класска барды. Бардык мектептерде карантиндик санитардык талаптар сакталып, дезинфекциялык каражаттар даярдалып, санитайзерлер орнотулган. Ал эми мектептерге дезинфекциялык каражаттардын бар жогу жеткирилген, санитайзерлер алынып берилген. Азыр тепловизорлор дагы алынып берилип атат. Негизинен бардык шарттарды жаратышка аракет кылдык. Азыр эми биринчи класстарды реалдуу режимде окутушун 20-дан ашкан окуучулардын бар жогун саны 20-дан ашса 2-ге бөлүп окутулат, подгруппага бөлүнүп. Ошого азыр биз мектептердеги бүт класстарды даярдап, окууга кабыл алууга даярдалган. Бүгүн Кудай кааласа кабыл алынып, окуу башталат. Еще какая символика есть у нас? Эскерте кетсек, билим берүү министрлигинин жарлыгына ылайык пандемияга байланыштуу 2-чи класстан баштап окуучулар азырынча онлайн түрдө гана окууну улантышат. Ал үчүн буга чейин телеканалдарда сабактар жазылып даярдалган. Эртеңден баштап сыналгыдан коюла баштайт. Фироза Ашымбаева, Бөксөнү улу, Ынтымак.